оңдоодо, балаңызды оңдоодо багыт берүүдө бир каталарын, аны менен жеке отуруп иштөө катасын негизинде. Адамдардын арасында эмес, катаны деле биз айтып коет да, тигиде мындай мурунку бап менен муда эмне айырмасы бар десе, алда айыбын ачып шылдыңдаган чейин кадамдарга барган болсо, бул жерде сиз аны оңдойм деп атасыз, бирок оңдогондо жалпы эле айта бербестен, мунда болгон ката кызыңызда жок, кызыңызда болгон ката тиги балада жок. Айырмалар бар да, баардыгы бирдей эмес. Ошого да жеке отуруп көңүл буруу. Мунун да таасири аябай чоң. Мисалы ошол эле балам же кызым, сенде мондай деп байкадым деп, мен сага жакшылык каалайын, сага айтып коеюн, Кудай буйрса мына ушундай жеңил эле ушунун алдын алсаң мындай болот деп, жылуу, жумшак, жашнакай кылып жеке отуруп, же бир жеке алып кетиңиз базарга, же эс алууга ошол балаңызды же ошол кызыңызды отуруп сырдашыңыз, сүйлөшүңүз, ушул нерсени байкадым, эми анын нерсени мен тиги агаңдын көзүнчө же карындашымдын көзүнчө үйдөн айтпай эле коеюн, сага эле айтайын жеке. Бирок көзүмдө жетет. Кудайым буйрса сен оңолосуң, балким унутуп калдың же кайдыгейликке түшүп кеттиң, балким алсырап калдың. Мен ишенем сен бул нерсени өзгөртө аласың. Ушуну эле жазап койсоң, жашнакай эле болуп калат, сага жакшылык кылып айтып коеюн. Ана тиги инилердин көзүнчө, карындаштардын көзүнчө айтсам да кыжалат болбогун деп, эне кызынабы, ата баласынабы ошолорду айтып, жеке бир жакка алып барып, эс алдырып, же жакшы сөзүм айтып, ошентип эскертиш. Кээде үйдөн өзүнчө деле отуруп калсаңыз, ошону көрсөңүз таасирин. Ал эми ата эне көбүнчө оңдоодо деле, насаат берүүдө деле, кызына деле, баласына деле агайыны баарын отургузуп алып, жалпы айтып салган болбойт да. Мен көзүнө карап айткан жокмун да муну депчи. Аны билбей деле калышы мүмкүн бала. Ким дейт? Балким мындай кат тигиде деле бар, тигиге деле айтып атат. Барысына эле тиешелүү дегенде болуп калбаш керек. Бул дагы балдарды тарбиялагандар методунда, тажрыйбасында, практикалык абалында жакшы бир таасир берүүчү кадамдардан деп саналат экен. Жаш бала биякта турсун, чоңдорго чейин бул аябай таасир берет. Достордун арасында, аял эркектин арасында, ата эне балдарына чоңоюп калса деле тарбия берүүдө, бир туугандардын арасында бири-бири менен мамиледе жылуу жумшак кылып, жеке отуруп, чай ичип, тамак ичип, жеке отуруп сүйлөшүп, же бир жакка барганда, же сапарга барганда ошону алып алып, жеке ошо менен менде деле кемчилик бар, бирок сенден ушуну байкадым деп. Эгерде ушул эле катаны оңдоодо элдин көзүнчө же туугандардын көзүнчө же үйдө деле жалпы айта бере турган болсо, таасири аз берет экен дагы, адамдын кайра жанагындай оору болгон, аны ыйманы менен жеңе албай жүргөн мүнөздөр бар да, көкпеттик, өжөллүк, сараңдык, душмандыгы, кек сактоосу, атака кылганы кайра, көрө албастыгы, ич тарлык, ушулар ойгонуп кетсе, балким сен жыргап калсыңбы дейт да. Сен мага акыл айтып үйрөткөндөй, сен деле билем каталарың көп го дегени, ошентип ошондой жооп менен берген билиңиз да. Анда сиз мындай жылуу жумшак айта албадыңыз да. Туура жол менен насык кыла албадыңыз. Кайра эле сизге атырылып чыга турган болсо, жакшы абалды, жакшы моментти таба албадыңыз деп түшүнөрүңүз. Балдар может көгөрүп тултуңдап кетиши мүмкүн. Кыздар балким жеке фарди, жеке отуруп сүйлөшпөгөндүктөн. Түшүнүңүздөр да, бул дагы эң чоң себептерден болуп саналат. Балдарды тарбиялоодогу, алардын оңдоодо жакшы бир кадамдардын бири болуп саналат.